акыркы убактарда көп бизнесмендер өлкөнүн тышына чыгып кетип атат. Да, мурункудай иштебеш керек азыр, башкача иштеш керек. Бирок мурун ар кандай шарттар болгондо тиги кыскан, бул кыскан, ал кыскан, азыр эми ал кысуулар болбойт деп атат. Хорошо, анда иштесе, эми ошол шарттарды көз önүндө алып, ошолорду да карап, эми ошону мындай мамлекет өзүнүн жаранына, өзүнүн бизнесине мындай боорукер болуш керек, ага жардам бериш керек. Кесип отурган бутагыңарды кесе берип, эртең кантип налог төлөйт, каяктан налог түшөт? Кантип силер жумуш ордун таап бересиңер? Бизнеске тийишкен менен. Эми ошолордун да жолун табыш керек да, эртерээк ачыш керек да. Да, мына азыр көп жерлерде опечатывать этип салды. Эми ошолорду эртерээк бат-баттан чечип, ошол алчуңарды мамлекетке өткөрөсүңөрбү, сатасыңарбы, но эртерээк жумуш ордунларын камсыздап бергиле да, кайра ачып бергиле да. Канча киши иштеп аткан ошол жерде. Ошонун баары азыр жабылып, кыйналып турат. Бери дегенде эле 100 киши болсо, жанында 3 киши болсо 300 киши. Мен ойлойм, өкмөт муну тез арада чечип, бир нукка алып келиш керек.